Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин Өзгөн районунун шаар курулуш жана архитектура боюнча башкармалыгы кызыл сызыкка чыгып кеткен имараттарды аныктап, мыйзам чегинде чара көрүү иштерин жүргүзүүдө. 2019-жылдары бардык проектилерин, долбоорлорун макулдашып, 2018-жылдары жер тилкесине тийиштүү архитектуралык пландоо шартын ушундай документацияларын даярдап бергенбиз. Ал эми бул ограждение боюнча айтып өтсөк, азыр чене өлчөө иш жүзүндө бул ограждение биз берилген документтерден 2 метр сыртка красный линияга чыгып алган белгилүү болду. Бул Өзгөн мырзаки жолу жалпысынан 12 метрден 24 метр болуп саналат. Ошол 24 метрден 12 метр өстөн алганда 2 метр кызыл сызга чыгып алганы аныкталды. Анан эми ресторан өзү пока биз берген документтер боюнча өз ордунда, өз жеринде курулган, ал боюнча эч кандай маселе жок. Кызыл сызыкка чыгып кеткен жеке турак жайлардан тартып тойкана, ашкана, күркөлөр алынып бузулууда. Архитектура кызматкерлеринин туура иш жүргүзүүсүнүн негизинде Жаныбек Мамытов чоң чыгашадан сакталып калганын айтат. Мыйзам баарына бирдей деген жарандар туура түшүнүү менен кабыл алып, талаптарды аткарууда. Башында мен түшүнбөстүк үчүн мына ушул жерге чейин салып баштаганмын негизи. Анан где-то 5 катар, 6 катар уруп койгонмун. Дуалын уруп койгондон кийин ушул эменин архитектура начальниги Медер акеге келип, ушундай түшүндүрүү иштерин айткан. Ушундай дегенден кийин кайра боптур, мен законго баш ийип, законду сыйлайм деп бузуп, анан 6 метр арка тартканмын. Уже 6 метр чыгат тартканым. Анан ошол менен кайра 6 метр нары тарткандан кийин анан документтердин дагы баштаганча стройка менен кошулуп, мыяктарда ошондой чыгып турган магазин эле эмес, үйлөр деле чыгып тургандар турат. Анан мен ошолор чыгып турат, боло болуш керек деген ойдо баштаганмын. Анан келип ушундай түшүндүрүү иштеринен кийин кайра бузуп туруп, жылдырышка мажбур болдум. Эми ошол эмени эскертип айтпаганда, азыр көп жерлерде мына бузулуу эмелер болуп атат. Ошол нерселерге меники да кошулуп калган болушу мүмкүн болчу. Азыр эми булардын жардамы менен закон түрүндө, закон негизинде туура эме менен курсалынып калды. Өзгөн районундагы Өктөм самсаканасы документте көрсөтүлгөн жерден сырткары 5 метр ашыкча чыгып кеткен. Ага архитектура кызматкерлери Экотех инспекциясы айыл өкмөт менен биргеликте комиссия курамы түзүлүп, эскертүүлөрдү берип кеткен. Ош-Бишкек авто жолунун боюнда жайгашкандыктан кооптуулугу жогору дейт Өзгөн районунун шаар курулуш жана архитектура боюнча башкармалыгынын жетекчисинин орун басары. Жеңил типтеги бастырмасын салууга биз каршылык көрсөтүп, Экотех инспекция, ошол эле айыл өкмөт өкүлдөрү менен биргеликте комиссия курамы келип, эскертүүлөрдү берип, айтып келип атабыз. Бул жеңил типтеги бастырмасы кызыл сызыкка 5 метр чыккан. Биз комиссия курамы менен чоң биргеликте аныктаган мезгилде. Эми кооптуулук албетте бул Ош-Бишкек авто жолу болот, магистралдык унаа жолу болуп эсептелгендиктен аябай эле кооптуу деп эсептейбиз. Биз ошон үчүн, ошол себептен эскертүүлөрдү берип, жылдырууну талап кылып келип атабыз. Эми бул айылда биз тактаган учурда ушул самсакананы аныктадык бул жерден, жеңил типтеги бастырмаганы. Андан башка мындай бир көп мыйзам бузуучулук менен мынчалык деңгээлде чыккан объекти башта жок. Убактылуу иштетип жаткан жеңил типтеги курулушун жеке ишкер архитектура кызматкерлеринин түшүндүрүүсүнөн кийин алып саларын айтат. Эсикер кылдым. Өзү мына аркты биягы мынерге чейин красный линия деген. Мен временный рухсат сурап кылдым мынаны. Кечегиде полный комиссия келип, кокусун не болсо, жөн не болсо аласыз деди. Боптур дедим. Муну сурап койбодум мына күнгө деп. Эми азыр мына курулуш кылып атабыз. Кудай калса тупаса мынаны алып, яга көчүрүп алабыз. Канча убакытта алып көчөсүздөр? Эndi тупаса эле мына аз калды. Ушундай сурап времени иштеп атабыз азыр. Якты куруп атканда немеден ДОдан рухсат сурадым, мына жооп турайын. Времени дедим. Архитектурадан времени мына металлический легкий конструкция кылып куруп атам дедим. Боптур деди, времени болсо. Ушул жерде времени да азыр. Канча убакыттан бери иштетип келесиз ушуну? Убакыт канча болду? Мына эndi 1,5 yıl болду.
1,5 жыл. Өзгөн районунун шаар курулуш жана архитектура боюнча башкармалыгынын кызматкерлери коррупциядан оолак. Жеке ишкерлерди алардын ишмердүүлүгүн баалап, алкыштарын айтышат. Архитектура кызматкерлерин туура түшүндүрүп туруусунун негизинде мыйзам сакталып турат дешет алар. Балдардын ишинен, мен архитектордо иштеген балдардын ишинен эч качан кемчилик издегим да келбейт, издебейм дагы. Өздөрүнүн ишин аябай так аткарган балдар. Эмне дегенде барганда биз көбүнчө суранабыз, бирок суранган нерсебиз кылышпайт. Бизден талап кылат, биз дагы ушул нерсени аткарабыз. Мыйзам бузууга жол беришпейт да? Беришпейт. Биз ойлойт элем мен эми барып энелер болсо сүйлөшүп, мынтип, мындай кылсак болот деп ойлойт элем. Ондой кылган деле болбойт экен, бирок талап кылган дагы аябай жакшы экен. Мага жакты. Эмне дегенде кийинчелик муундарыбызга да жакшы, балдарыбызга да жакшы. Бул балдар биз сүйлөшкөн балдар кеткенден кийин башка барып балдар келет ордуна, анан алар деле талап кылса, буз десе бузушка туура келет. Оңдо десе оңдошко туура келет, ошон үчүн талап боюнча кылганбыз. Мен булардын иши жөнүндө аябай жакшы сөздөрдү айткым келет. Эмне дегенде ар бир нерсесин эсептешет, ар бир нерсесин келип тактайт, ар бир кышын көрөт, темирин көрөт, ошол бар жоон тактап туруп, метрлеп өлчөшөт. Анан кийин ошону менен иш кылабыз. Биз дагы ойлойбуз, мен эч качан мындай өкмөттүн эмесин бузгум келбейт. Ар бир нерсесин өз ушулардын кагазы менен иш кылып, кагазы менен алып келген нерселерибиз. Документтерибиз бардыгы ушулардын колунан өткөн. Ар бир метри, ар бир сантиметри бардыгы ушулардын эмеси менен өткөн. Мен ойлойм, балдар жакшы иштейт. Жакшы иштейт балдар. Эмне дегенде талап кылышат. Талап кылса бизге өтө жакшы нерсе. Ошо көйгөй маселени барып кайрылып бул жака ар жазып таштап неме кылдым да барып чечип берди. Жакшы болуп. Рахмат деп отурабыз сүйүнүп. Жакшы неме болуп чечилип калды. Жол болсо жол жок кийин да каяка бар. Машина келише тууган урук дегенде бала чака дос постор келиш керек. Ошондой жолдор жакшы кылып ачып берди. Рахмат. Ыраазыбыз, рахмат деп отурабыз сүйүнүп. Şu ömrümüz olsun, işine ilgili her daim şu tile maksat niyetine jet bir versin, elge yardım ver. Şunday göy meseleler çeçip. Өзгөн район шаар курулуш жана архитектура боюнча башкармалыгы мыйзам чегинде иш алып барууда. Мыйзамсыз курулган курулуштар менен күрөшүп, түшүндүрүү жолдору менен калкка ыңгайлуулукту жаратышууда. Ишкерлерге берилген эскертүүлөрдүн жыйынтыгын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө билдирип турушат. Белгилей кетсек, мыйзамсыз курулуштардан мындай район аймагында өтө деле көп деп айта албайбыз, саналуу гана. Алардан эми бузуу жөнүндө айтып өтсөк, Акжар айыл өкмөтүнүн большевик айылдарында ошол мыйзамсыз курулуп алган кээ бирки жарандар өздөрүнүн мойнуна алып жоопкерчиликти. Өздөрү 10 күн ичинде бузуп тийишти ошол красный линия ачып алган заборлорун. Где-то бир 5-6 объект ошондой өздөрүнүн немеси менен, каражаты менен бузуп алышты. Анан эми калгандарын ошол эми комиссия менен биргеликте аныктап эскертүүлөр бердик. Мырзаки айыл өкмөтүндө бар, алар дагы өздөрүнө тийиштүү ошол мыйзамсыз куруп алган спорт аянтчасын 2 метр, 3 метр ошол кызыл сызыкка чыгып алган. Барып түшүндүрүү иштерин айтканда өз күнөөсүн мойнуна алып, мен мыйзамды сактайм, курулуш нормаларын сактайм деп, кызыл сызыктан 2 метр ичкери кирип, спорт комплексин мүмкүнө бүтүрүп ишке киргизди. Район аймагында көп эле санап өтсөк, мына азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар, Шерал айылындагы соода дүкөн, ошол эле Курчап айылында дагы кээ бирки объектилер өздөрү ошентип мыйзамсыз ыйлап курулуш нормаларын сактай иш алып барып атышат. Өзгөн району боюнча ар бир айыл өкмөттөрдөгү мыйзамсыз курулуштардын тизмеси архитектура кызматкерлеринде бар. Соода сатык кылган дүкөндөрдөн тартып жеке турак жайларга чейин кызыл сызыкка чыгарбай сактап турушат. Мыйзам ченемдүү иш алып барган архитектура кызматкерлери өз жумуштарына так жана калыс иштешет. Перизада Ташиева, Улкан Зондо кызы, Зайыр Абдыкеримов, Ош облусу.